Рахманбек Бараханов жанына хандардын тандоосу деген салат жасайбыз бүгүн. 48 жаштагы Гүлсара Чойбекова бир нече жылдан бери тейлөө жаатындагы ишкердик түрүн жүргүзүп келет. Учурда ал уюштурган Ниса кызмат көрсөтүү компаниясы ар тараптуу аш тойлордо кызмат көрсөтүү, салат түрлөрүн жасоо менен бирге кулинариялык окуу курстарын өткөрүп келет. Компаниянын аты да өзгөчө тандалган. Андан кийин помидор. Ниса деген бул араб тилинен которгондо аял дегенди билдирет. Биздин бул компания услугабыз бүт баары аялдарга байланыштуу болгондуктан ушундай атты койгонбуз, Ниса деп. Диана Жапарованын кесиби башталгыч класстардын мугалими болгонуна карабай, кулинариялык курска келип билим алып жатат. Себеби жашоодо аял киши үчүн бул тармакта маанилүү экенин жакшы түшүнөт. Ушул курска жазылгандын себеби бул курс мага жагат. Бул нерседен көптөгөн нерселерди үйрөнө алам. Себеби бул кыздардын жашоосунда, турмушунда керек нерсе. Анткени бул жерден биз тамак жасаганды үйрөнөбүз, ар кандай салаттар жасаганды түрүнөн үйрөнөбүз. Бышкан этти холодильникке салып койдук, салгандан кийин катуу болуп калганда тураганга оңой болот да. Ар кандай формада турасак боло берет, каалаган формадачы. 3 айга созулган окуу курсунан айымдар негизинен тамак, салат түрлөрүн, ар түрдүү нан азыктарын бышырууну үйрөнүшөт. Ага кошумча ар кандай маарекелер үчүн да буйртма алышып, аларга керектүү болгон азык түрлөрүн даярдап беришет. Көптөгөн нерселерди үйрөнүп кете алсам болот. Бунда салаттардын түрлөрүнү, ар кандай самсалардын түрлөрүн, пиццанын түрүн үйрөнсөм болот. Жана ушундай көптөгөн нерселерди үйрөнүп кете алам. Гүлсара Чойбекова кесиби боюнча мугалим. Ал бир эле өзүнүн кесиби менен чектелип калбастан жогорку окуу жайдын ашканасын сурап ижарага алып алган. Ал студент жаштар үчүн арзан баадагы тез бышырылуучу азык түлүктөрдү даярдап сатыкка чыгарат. Өзүм мугалим болуп иштейм. Ошо мугалим болуп иштеп жүргөн учурда эле бул жерде дагы бул жер бош турган да. Анан 1-2 жыл бош болуп калды эле. Мен карап ушуну иштетким келип өзүм. Анан суранып, эме алсам макул деп беришти. Ошо 15 жылдан ашып калды, буфет иштетем. Ишкердик жаатына келген Гүлсара айым бир иш менен отурбай дагы аракет кылып, тейлөө тармагында атайын компания ачат. Ниса тейлөө кызматында уборка помещенияларды, үйлөрдү, частный жеке үйлөрдү, помещенияларды, офистерди тазалаган. Андан тышкары бала кароо кызматы бар. Андан кийин ошол мейман тосуу, меймандарды күзөтүү, анан тойлорго заказ алабыз, салаттарды жасайбыз. Кошумча кулинария окуу курсун ачууда атайын долбоордун негизинде иш алып барган. Ага ылайык ишкер айым алгачкы каражатка өзүнө керектүү болгон буюмдарды сатып алган. Кулинарда курс ачам деп. Курс ачам, ошого мага печка керек. Профессиональный атайын печка керек деп бизнес-план жазгам. Ошол бизнес-план жазып, мен ошондон утуп алгам. $1000 акча утуп алып, ошого да өзүм кошумчалап, анан печка сатып алдым. Кулинардык курс ачам депчи. Анан кулинардык курс ачтык. Биринчи выпускниктерибиз 3 ай окушту, сертификат бердик. Тынымсыз аракет жана изденүүлөр менен алдыга умтулуп жаткан Гүлсара Чойбекова сыяктуу айымдар үчүн демге-дем медиа борбору тарабынан уюштурулган экономикалык жактан аялдарды колдоо долбоору мыкты сабак болууда. Ишкердик кылып, бирок аны учур талабына жараша электрондук негизде кызмат көрсөтө албагандарга жакшы окутуу болуп жаткандыгын алар белгилешет. Мындан ары дагы ушул мени чоңойтуп, өнүктүрүш үчүн атайын ошо демге-дем долбооруна барып катышып окуп келдим. Ал жерден ошол жана Facebook'та, Instagram'да өзүмүн жасаган иштерими реклама кылууну үйрөнүп келдим. Анан эми буюрса ошол өзүбүздүн чыгарган нерселерди ошол интернет аркылуу биз өзүмдү элдерге тааныткым келип, ошон үчүн окудум. Укроп, көк пиязды чоң-чоң кылып туруп алабыз. Ишкердик жаатындагы айымдарды мамлекет тарабында колдоого алуусу зарыл. Бул үчүн атайын программаларды иштеп чыгуу талап кылынат. Көпчүлүк ишкер айымдар дал ушул тилекте. 10 адамга канча болот, 100 адамга канча болот, кээде биз тойлорго 600 адамга да жасаган учурларыбыз болот да.